Саламатсыздарбы? Интернеттеги даяр оюндарды кантип ссылкасын алабыз? Ал үчүн биз Learning Apps деп сайтка киребиз. Learning Apps киргенден кийин бул жакка киребиз. Бул жакка киргениңиздерде мына жерде мен регистрация болгонмун. Через аккаунт регистрация болосуздар. Эми бул жерде все упражнения дегенге киребиз. Бул жакка киргенде мага русский языктан антонимдер жөнүндө играларды таап бериңчи деп бирөө айткан болчу. Эми антонимге келип, мен мына жерде 2 класс дегенди тандайм. Мына жерде класстары дагы бар. Мына жакка түшсөңүздөр, мындай болуп бардык немелер мына жактан чыгат. Эми бул жерден карасаңыздар, темалар дагы бар. Антонимы деген тема өзүнчө бир отдельно экен. Эми бул жакка түшкөнүбүздө бул жерде ушунча 15 игра турат, даяр. Ал эми мына экинчиге далее деп кетсеңиздер, дагы мындай болуп чыгат. Ал эми дагы далени басып мына үчүнчүгө келсеңиздер, дагы мындай болуп чыгат. Эми ушул жерден мынакей антоними деп пазл угадайка деген болсо, ушул жерди басабыз. Басып туруп биз ушул эле мына жерден ссылканы алып окуучуларга жөнөтүп койсок болот. Ссылка окуучулар кирип кете берет. Эми бул жерде тапшырманы аткарыш үчүн бул жерде биз окейди басабыз. Время дегенде биз время ранний, поздний деп туруп бул жактан тогда теперь утро, вечер. Ушундай кылып туруп өзүбүз бардык туура жоопторду карап кетебиз. Ал эми мына жерде светти карасак, светте мына жакта бледный, румяный, яркий, тусклый деп туруп размер бул жакта болот. Короткий, длинный, широкий, узкий, температура, место деп туруп ушулардын ар бирин тапканыбызда бизге мына жерде сонун болуп сүрөт чыгып калат. Ушул оюнду биз керек болсо портфолиобузга дагы коюп алсак болот. Ал үчүн ушул ссылканы басып WhatsApp'ка барып таштап алсаңыздар болот. Мен мисалы үчүн WhatsApp'ка барып таштайын. Дагы ушундай керектүү видеолорду көргүңүздөр келсе, менин каналыма катталып, комментарийге кандай видеолор керектиги жөнүндө жазсаңыздар, мен видеолорду жасап YouTube каналыма салып турам. Instagram баракчама дагы катталып алсаңыздар болот. Бул жерде мынакей туура эмес болуп калса, дагы бир жолу аракет кыл деп чыгат. Мынакей размерди келе мен температура деп буну басып алдым. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.